Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Мен бүгүн атайын кайрылуу жасап атам. Бул кайрылуу ошо президентке, өкмөт башчысына, депутаттарга багытталган. Кырдаал күн өткөн сайын курчуп атат. Тилекке каршы ушул элдерибиз каза болуп калып атат. Больницаларга батпай калды. Батпай жатат. Элибиз медициналык тейлөө албай калып атышат. Ошонун кесепетинен канча деген миңдеген адамдар кыйналып атат. Бир гана Бишкек эмес, Ош эмес, азыр региондорго дагы кыйнап алып түштү. Мына ушундай учурда мамлекет тарабынан чукул, кескин, популярдуу эмес, стандарттуу эмес чечимдер кабыл алыныш керек болуп турат. Жакында эле өкмөт парламентке киргизип, ошо бекитилген бюджетти быйыл 164 миллиард сом киреш болот деп бекиткен. Ошол кирешеден 32 миллиард ала албай калабыз, 132 миллиард долларга сомго кыскартып бергиле деп киргизип, аны 132 миллиардка кыскартып алышкан. Бирок 5 айдын ичинде ошол кыскартылган бюджеттен дагы 13,5 миллиард сом түшпөй калды дейт. Бул бюджеттик кризис, бюджеттик катастрофа. Сырттан 450 миллион долларга макулдашылды. Ошонун 350 миллион доллары келди. Анын 200 миллион долларын колдонуп коюшту. Тагыраак айтканда 191,1 миллион доллар. Бирок анын баары тең айлыкка кетип калды. Анткени киреше жок. Экономика менен алек болгон адам жок. Өкмөттө. Мына ушундай абдан кыйын учурга кабылдык биз. Больницаларда эң керектүү бүгүнкү күндө ИВЛ аппараттары жок. Кислороддук концентраторлор жок. Реанимациялык аспаптар, жөнөкөй жана жугуттар, жанагы капельница кое турган аспаптар жетишпей жатат. Дары дармек асмандын башы болуп баратат, кымбаттап атат. Көптөрү жок болуп калды. Мына ушундай учурда мамлекет тарабынан, бийлик тарабынан, президент тарабынан кескин чечимдер кабыл алыныш керек. Мына көчөгөнүн коопсуздук кеңеши болду. Биз күткөнбүз. Ошол жерде катуу чечимдер кабыл алынат. Чукул чечимдер кабыл алынат. Мөөнөттөр коюлат, булактар айтылат. Жооптуу адамдардын тапшырма берилет. Анан кийин катуу көзөмөл болот деп. Тилекке каршы жалпы сөз болуп калды. Жалпы сөз болуп калды. Эми эмне кылыш керек? Мен ошого токтолуп кетейин. Албетте, биринчиден финансы булактарын иштеш керек. Эл аралык уюмдардан келе турган акча 650 миллион болот экен, эгер баары берсе, 450 миллион долларына макулдашылды, дагы издеп атабыз дейт. Бирок алардын баары тең келгенде ошо айлык маянага кетет. Башка жака жогото алышпайт. Бизге кошумча булактар керек. Мына мен дагы айтылып кетейин, мүмкүн бирөө дагы айтаттыр. Сариев, сен эмнени айтып атасың депчи. Бирок бүгүн айта турган убак келди. Айтыш керек ошону. Биздин Центерада Кыргызстандын активи, элибиздин активи бүгүнкү күндө 850 миллион доллар болуп турат. Ошол 850 миллион жатат, а биз биякта кыйналып, акча жок деп дары дармекке бере албай. Дары дармекке бере албай. Керектүү аппараттарды, аспаптарды ала албай отурабыз. Эгер ушундай учурда кереги тийбесе, ал акчанын кимге кереги тиет, качан тиет? Элибиз өлүп атса, элибиз ооруп атса. Мына чукул жогорку кеңештин жыйынында өкмөткө улук саат берип, Центр менен сүйлөшүп, ошол жерден бир 200 миллион долларды алып келиш керек Кыргызстанга. Аны эмне кылабыз? Аны чоң көзөмөлгө салып, даректүү колдонолу. Бизге бүгүн мына Бишкек шаарына, Ош шаарына 2 инфекциялык больница керек. 2 чоң инфекциялык больница керек. Бүт жабдыктары менен ошол жерде бир 100 реанимационный койкасы боло тургандай болду. Анан ар бир областка биз ошол ИВЛ аппараттарды, кислороддук концентраторду, жанагы компьютердик томографияны
Мына азыр карагылачы, очередь туруп атат. 10 күн астына жазылып коюп туруп атышат. Келгиле, мындайды күткөн эмеспиз. Буга чейин мынтичалык зарылчылык болгон эмес. Бирок бүгүн зарыл болуп атат. Ушуларды алып берели. 2 больницаны салалы. Областтык больницаларды, райондук больницаларды бардык аспаптарды алып берели. Элибиздин ден соолугуна камкордук көрөлү. Жетекчилер, урматтуу бүгүн мамлекет башында турган, өкмөт башында турган, парламентте отурган депутаттар. Келгиле, кайдыгер болбойлу. Кайдыгер болбойлу. Мындан башка эмне керек? Албетте бизде дары дармек жетишпей жатат. Чечим кабыл алалы. Ушул ковид менен ооруп аткан жана пневмония болуп аткан адамдарга дарыларды бекер берели. Мүмкүн 1 миллиард, мүмкүн 2 миллиард сом кетет. Ушунда бербесе мамлекет качан берет? Бекер кылып берели. Врачтарга айлыгын көбөйтөлү. 10 миңден 15 миң сомдон кошумча айлык берели. Муну көтөрөбүз. Мамлекет көтөрө алат. Жанагы кошумча булактарды таап туруп. Үчүнчүсү, пенсионерлерге, жанагы майып адамдарга жөлөк пул берели. 5 миңден болобу, 3 миңден болобу, 1 айга болобу, 2 айга болобу таап туруп берели. Азыр мына колунда бары дагы, жогу дагы берип атат. Болгонун берип атат. Кыдырып атышат элдерди. Эң эле жок дегенде үйүндөгү 1 үзүм нанды алып барып берип атат. Анан албетте биз бизнести ойлошубуз керек. Анткени эртең ишкерлер багат бизди. Ошол жагынан антикризистик фонд түзүп, ошол келген акчанын кандайдыр бир бөлүгүн элибизге ушул 100 миңден 400 миң сомго чейин агындай жеке ишкерлерге, өздөрүн өздөрү багып жүргөн адамдарга кредит берели, ушу 5%дан ашпаган 2 жылдык, 3 жылдык мөөнөт менен. 100 миң сомго чейин күрөөсүз, залогу жок кредит берели. Ошентип элибизди азыр ушундай кыйын абалдан алып чыкпаса, башка жолу жок. Мен кайрылып кетем, урматтуу мекендештер. Эл көтөрүп атат, эл чыдап атат. Элибизге рахмат. Бирок ар бир нерсенин өзүнүн дагы чеги болот. Чеги болот. Ошон үчүн бүгүнкү күндө чукул чечимдерди кабыл алыш керек. Мен айта турган сөз көп, бирок мен ушуга токтолуп кеттим да, анткени бул чукул эксперттердин айтуусу боюнча ноябрь, декабрда экинчи толкуну келет деп атат. Биз ошого да даяр болушубуз керек. Бирок бүгүнкү убакытты туура колдонуп элибизди сактап калышыбыз керек. Рахмат сиздерге.